Саламатсыздарбы? Менің атым Ташболатов Талайбек. Мен осы ТБ Трейдтің директор болом. Біз бұл логистика складты өзі үшін салғанбыз. Бұл өзі для холодников мөме жеміштер үшін деп ниет қылып салғанбыз. Сіздерге таныштырып кетейін. Бұға бізге Кірсев жардам берген. Кірсевтің бізге болған жардамы менен бұл складымызды жақын мына майда бүтүрүп ишке беріп атабыз. Бұл жақ менен прораб, бұл жақ бетонна фундаментті нөлден баштап, ошы 6 айда құрып бүтті. Ичиге кіргенде сіздерге таныштырып қояды. Бұл жақ автомаска алюминийден Қытайдан алып келген ешігіз. Бұл дағы сэндвич панелден алюминийден жасалған. Бұл эффективнеске жараша эметилген жасалған ешігіз. Бұл жақтан бізге логистика фура кірет. Фураға месте қылғанбыз. Как раз фураның размерінде, фуран биіктігінде атай жасалған жер. Бұл жақтан фура келет, бұл жақтан фура товарды түшірет. Ана бұл жақтан прием қылып алады. Бұл Қасым Байке Борқош бізден завод қылады. Пашта 6 жылдан бері бірге іштешебіз. Ана бұл жерде 498 метр квадратты үнемдеш үшін мына Россиядан стеллаж темірлерді алып келдік. Ал көріп отқан темірлеріңіз 3 этаж, 308 метрінде қойғанбыз. Бұл стеллаждың емесі стальной темір болған. Мына сарылары темір бұл қанша тонна жүк болса деле көтере берет. Мыналар стальной. Бұны азыр бір круг қылдық. Ошондой бізге почти 200 метр квадрат уту берген болды. Құда қаласа біз бұна ортолорға дағы ушу Россиядан алып келген стеллаждарды қолданабыз. Азыр көріп атасыздар, мына азыр 3 этаж. Ошондой эле почти 10 метр квадратты 3-кө көбөйтсөңүз канча экономия еткен болдук. Жерден да экономия еткен болгон болдук да ошондо. Жогоруда турат, таза турат. Бул жака чаң кирбейт. Себеби бул комплексный жабылган. Эч бир жерде терезеси жок, эч бир жерде утечка абада кирбейт. Азыр биз мына жайында бир эксперимент кылып көрдүк. Жайында сырткарыда 38 градус, 39 градус болгондо дагы бул кампанын температурасы 15 градуста кармады. Себеби сырттан ысык албайт, сырттан муздак албайт. Ошон үчүн бул энергия эффективность деген система ушунан келет экен. Кудай буйруса эми мына кышында дагы эшикте -10 болсо дагы стабильный 15 градуста кармайт деп бизге аква гарантия берген. Кудай буйруса ошону бул кышында бир текшеребиз. Бирок жайында өтө температура 15 градуста кармады. Андан көп эметкен жок. Азырча эми химияны кармап атабыз. Бул жайында эксперимент жакшы болду. Себеби биздин мына полубуздагы энергия ысык муздакты өткүзбөгөнүгө биз ишендик. Бул дагы болсо Кірсевтин бизге пайдасы. Саламатсыздарбы, менин атым Эркин, фамилиям Ташболотов. Ушул осы ТБ Трейдтин заказ боюнча ушул компания курууга келгенбиз. 6 айда курулуп бүттү бул здание. Проектинде ЭБР жардам берди полностью. План боюнча өзү биринчи негизи бар эле бул. Көп болду бул план түзүлгөндө. Анан кийин ушу проектке полностью ЭБР жардам берди. Экинчи маселеде бизде документация болду. Документацияны баарын бүтүргөндөн кийин өкмөттөн бизге реестр строительство объекти бизге кагаз берилди. Ошол кагаздын негизинде бул объект башталды. Бул объект башталганда биринчисинен өзүңүздөр билесиздер, котлован казылды. Котлован казылгандан кийин проба грунттар болду алынды экспертизага алынды. Экспертиза жакшы чыкты. Анан кийин биз фундаментти баштаганбыз. Фундаментти бүтүргөндөн кийин полностью жанагы трамбовочный трактор алып келип 4 балда полностью өтүп берди. Үчүнчүсүнөн анан каркастары баштаганбыз. Бул металлдардын бүт баарын сертификаттары бар. Эч кандай химический бакындай эме колдонгон жокпуз, запрещающий. Үчүнчүсүндө биз мына сип панелди Ташкенттен алып келдирдик. Бунда баардык сертификаттары бар. Ичи бул сип панелдин 5 элементтен турат. Бул атайын ошол продукцияга жасалган, азык-түлүккө жасалган сип панель. Анан кийин бунун стенасы дагы, крышасы дагы ошол полностью сип панель. Полдун астында 15 сантиметр толщинасындагы пенопласт бар.
Материал бизге Крисев сунуштаган, биз текшердик, бизге өтө ыңгайлуу болду. Ошол себептен бул материалды биз тандадык. Себеби бул интернеттен да отзывдарын, комментарийлерин биз көп изилдеп, көп окудук. Экинчиден биз бул освещенияны да көп жарык кылбай, күчтүү прожектор тандабай 100 ваттык прожекторлорду койгонбуз. Анан кийин мына плафондордогу 50 ваттык эмес, 18 ваттыктарды койгонбуз атайын. Энергия эффективность болсун деп бардыгынчы. Шумовой жана дымовой эмелерди койдурганбыз, сигнализацияларын бүт бардыгынчы. Булардын баарын койдургандан кийин өкмөт МЧСтен келип, полностью бизге текшерип, өткөрүп берди. Булардын баары эффективдүү иштейт азыркы учурда. Кампанын ичиндеги пол полностью теплоизоляция болгон, полностью астындагы 5 см гравий таштап, трамбовка кылып, анын үстүнө пенопласт койгонбуз. Толщинасы 15 см. 15 сантиметрдің үстінен пленка жапқанбыз, пленка строительный специальный, анын үстінен сеткамак қойылған. 10-10 ячейкасы менен сеткамактын толщинасы 4 мм. 4 мм болгон, анын ошонун үстүнөн мына топинг пол болгон. Топинг полдун бетондун маркасы 300-дүк болгон. Анан ошол топинг полдун порошогун специально Бишкектен алып келдирдик биз, 2 тонна кеткен. Ошон себебинде кылганбыз. Себеби бул кылган себеби бул грузоподъемность где-то 1 метр квадраты 5 тоннага чейин көтөрүлөт. Булчу анан рохли менен жүргөндө эч кандай мындай чыйылып, жанагындай эме болбойт. Деформация болбойт бул. Бул полдон жана ошондой эле эч кандай сырость, влажность чыкпайт. Себеби бул жерге жакшы материалдарды колдонгонбуз биз. Анын үстүнөн дагы бир 2 жолу лак берилген, специальный лак болот, өзүнүн лагы. Ошондой берилген. Бул сип панель деп аталат. Эки жагынан тинекеси бар. Тинекелердин бардыгы эч кандай химикат колдонулган эмес. Бул сип панель ичинде 5 элемент бар. Себеби 5 элементте бул жана энергия эффективность үчүн ошондо колдонуп жасалат. Азык-түлүк жана продукцияга специальный сип панель бул. Анан ошондой эле бул биздин пожарный сигнализациянын кнопкалары. Дымовой, анан шумовой деп коет экен. Ошол датчиктерди полностью койдурганбыз, полностью. Бул биздин складтын крышасы, чатыры 630 метр квадрат. Биз буга Крисев менен план кылганда бул жака солнечный панель күндөн энергияны алуу боюнча ошого карап крышаны жапканбыз. Себеби ба темирлерди дагы көтөрүмдүү кылганбыз. Кудай калса Кытайдан ошо ниет менен күндүн энергиясын алып, бизге энергия бере турган системаны курайлы деп ниет кылдык. Кудай калса Кытайдан ошо системаны алып келип, именно ошо крышага коёбуз. Күндүн энергиясын алып, бизге электрик энергия өндүрүп берүүчү системаны дагы пландаганбыз. Бул жакта кампада биз товарлар сактагандан кийин бул жакта заготовка дейт. Товарларды даярдоо бөлүмү. Бул жер 110 метр квадрат. Бул жерде, мисалы, Жалал-Абадтыкы бул жака даярданат, Арыван региондор бул жака даярданат, Карасу бул жака, Кызылкыя, Ноокат, Өзгөн, анан Город деп бул жака даярданып, анан бул жактан машина келет. Бул жактан мына азыр көрүп атасыздар, азыр бул жактан даяр товарларды текшерилгенден кийин биздин завод склад бул жактан жүктөп беребиз. Бул жак көчө менен чыгып кетет. Ошондо складка ал жактан прием кылат, чоң фуралар жүк келет. Бул жакта сактайбыз, бул жакта заготовка кылып, бул жактан жүктөлүп, текшерилип чыгып кетет. Бул Крисев программасыны мен бир аптека кампасынан таанышканмын. Андан кийин Крисевке өзүм заявка таштап, алар менен таанышып, алардын проекти мага да жакты. Бир жагынан энергия эффективность бул жакшы, эки экология зыян келтирбеш үчүн алар бизге инженерлер келген Бишкектен, ошо инженерлер менен таанышып, бизге мисалга муздатыш үчүн же ысытыш үчүн көмүр колдонбогула, энергия күндөн энергиясын алып, ошо энергияны колдонгула деп айткан максаттар менен биз бул складты курдук. Ошон үчүн Крисевке чоң рахмат. Крисевдин эки инженер менен таанышканмын. Алардан өтө жакшы информацияларды алганбыз. Ошо менен пландар менен, проекттер менен кылып курдук. Азыр биздин персоналга дагы өтө таза, чаңыбайт, тынч, бир температура кармайбыз. Андан кийин офистеги эметки иштеген персоналга дагы өтө жакын, жакшы деп ниет менен курганбыз. Ошон үчүн Крисевке чоң рахмат, ЭБРге де чоң рахмат. Проектибизге жардам берип, проекттерди бизге
сунуштап, ошолордун жардамы менен ушул складдын проектиндагы ошолордун жардамы менен кылганбыз. Сиздерге чоң рахмат. Мындан кийинки ким курам десе, ушундай үлгүдөгү склад кампаларды курсаңыздар, мамлекетке пайдасы болот, элдерге зыяны аз болот, экологияга пайдалуу болот, өзүңүздөргө дагы пайдалуу болот, элге, мамлекетке салым кошойлу. Баарыңыздарга кирсепке барып эмели билгилерди, информация алсаңыздар болот. Чоң рахмат.